Assalamu alaikum ардактуу көрөрмандар. Биздин каналдын катталуучулары, жаңы кирген коноктор, кутмандуу күнүңүздөр менен. Амансыздарбы, кандайсыздар? Күнжелес каналы билесиздер, дайым чарбаларга барат. Бүгүн мен Кара Балта шаарына жакынкы дагы бир чарбага келдим. Буга чейин менин каналымды көп көрүп жүргөндөр болсо, бул чарбаны таанып калды окшойт. Мен бул чарбага экинчи жолу келишим. Могул жакта арашан койлору тигине кечки тойту жеп атат. Мен ушундай кечки салкында келдим. Мына катар тизилген дөң, анын үстүндө турган мыногул өсүп аткан арпа эмне деп ойлойсуздар? Бул сөөлжан. Мен ушу сиздерге сөөлжан боюнча кеңеш же болбосо бир пайда бере турган бир видео чагылдырайын деп атайын Улук деген агамды таптым. Бул Улук агабыз ушул сөөлжан боюнча Кыргызстанда биринчи баштоочулардын бири. Ушу кишиден жакшыраак практика алыңыздар. Өзүнүн практикасы менен бүгүн сиздерге бөлүшүп берет. Аз бул жакта мына Улук агам өзү. Мага жакыныраак келиңиз эми. Экөөбүз бир-эки жолу көрүшкөнбүз. Валейкум ассалам. Кандай иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Тынчсызбы? Жакшы, рахмат. Мен келдим эми. Өзүм дагы сизден сөөлжан алганмын, билесиз. Көбөйтүп атам. Жакшы. Жакшы. Көбөйтүп атабы? Сиздин айтканыңызды акыл баштадым. Кудай калса. Сөөлжан эми сиз да биринчи баштагандардын бирисиз. Улук мырза, сиз биринчи өзүңүздү тааныштырыңыз. Андан кийин эмне үчүн айрыкча ушул сөөлжанга кирип кеткенсиз? Мунун пайдасы кандай? Кыргыз эли азыр ушуну колдонсо эмне пайдасы болушу мүмкүн? Жана кайсы жылы баштагансыз? Жана ошондой эле биринчи жылдагы практикаларыңызды бизге айтып өтүңүзчү. Кудайга шүгүр, биздин баштаганыбызга быйыл 4-жыл болуп атат. Негизинен анан негизи эле баштаганыбыздын себеби органикалык азык болгондуктан бул. Бардыгы эле химикат болуп кетпеди. Биздин азыр жерибиз Кыргызстандын 7 дубандын жери бузулуп атат. Чындыгында бардыгы химикат, бардыгы нитрат менен бышып калышты да, бардык продукциябыз. Анан ошого биз дагы көрүп эле YouTube'ду карап, ушу Европаны көрүп, башка мамлекет, жакынкы Өзбекстандан баштап көрүп туруп эле, анан биз дагы ушул бир аз багыбыз бар болчу, ушу бакка алалы деп баштаганбыз негизиненчи. Өзүбүз натуралный продукция жейли деп элечи. Анан башында биз негизинен ошол селибиз өзү органикалык натуралный продукция жейбиз деп аракет кылганбыз. Ошонун негизинен эле баштап калганбыз. Анан мындай чоң көлөмгө жетишибизге ошо убакыт өттү. 4 жыл убактыбыз өтүп, анан ушул деңгээлге жетип отурабыз. Жүрүңүз, акырын басып. Улук мырза, эми 4 жыл болуптур. Могул жерде капельный орошениени көрүп атам. Сиз демек практикаңыз чоң. Эмне катачылыктар болду сиздин башыңыздан эми? Биздин негизи катачылыгыбыз ошол болгону эле суу жагынан проблема болду. Башында бардыгын ручной жасачубуз. Азыр онун бардыгын чечтик, мондай капельный система койдук. Бардыгын эле ушундай бүт бакка чейин камчылатып сугаруу жагына өттүк. Анан будан бир жеңилдеттик негизи. Экинчиси ошибкабыз болгон. Бирок эми ол ошибканын бардыгы 1-2 жыл ошибка кылганбыз. Анан азыркы баштайм деген адамдарга ошибкасы жок. Кудай калса мына ушул 5-10 мүнөттүк роликти көрүп эле ошибкасы жок баштаса болот. Эмне дегенде буга сиз 4 жыл убакыт короттуңуз, бул киши 10 мүнөт убакыт коротсун, бул иштей турган фермерлер, дыйкандар бир 10 мүнөт убактысын бөлүп туруп эле үйрөнүп алса болот. Буга эч кандай эменин кереги жок. Могу бардыгы жашыл чөп деп ойлошу мүмкүн. Бул гидропоника менен өскөн сөөлжылан да, негизи Калифорнийский сөөлжылан гидропоника менен өсүп атат. Себеби биздин ошибкабыз жөн эле кыкка болгон, свежий кыкка салып койгонбуз. Ошентип 1-2 жыл убактыбыз кеткен. Анан Европада, башка мамлекеттерде, өнүккөн мамлекеттерде гумузду ушинтип өндүрүшөт да. Иммунитетин көтөрүп алыш үчүн гидропоника эгишет. Бетине. Олар мындай экпейт. Олордо яшикка гидропоника өстүрүп, анан кийин ошону салышат. Аз биз ону өстүрүп дагы койлорго берип атабыз. Бирок бул биздин шартыбызга мына жердин үстүнө эле өстүрүп койсок болот да. Негизинен. Улук мырза, бир толуктап кетсем. Бул сиздин чарбаңыз. Мен анча-мунча сөөлжан, ушу калифорнийский сөөлжанды өстүргөн чарбаларга барганмын. Негизи сиздин өзгөчөлүк, сиз мындай ачык асман, табигый жерде өстүрөт экенсиз, Эмне үчүн бул практиканы тандап алдыңыз? Же сиз дагы бир жабык бир
имаратта, бир сарайда кылсаңыз болот беле негизи? Негизи болмок. Ал жабык сарайда деле жасап көрдүк. Анан бизде аябай гидропоникадан кийин аябай бат өнүккөндөн, анан ушул эле нерсени тандап алдык. Себеби жер чоң да. Буюрса батыраак көбөйтүш үчүн ошончо сарайлардын деле башка эменин деле кажети жок. Биздин Кыргызстандын шартында жасаса болот ушундай делечи. Бирок азыр ондай жасап аткандар деле бар негизи. Сарайдын ичинде? Сарайдын ичинде деле. Ар кандай шартта жакшы боло берет негизи биздин Кыргызстандын ичиндечи. Анан негизгиси бул эми биз ушундай ачык асманга эле жасап, элдин баардыгы оңоюраак жасасын деген эле нерсени алып чыгып атабыз да. Жүрүңүз эми. Сиздики негизи сарай жабык жерде кылса дагы болот. Анан Кыргызстандын климатыга андай шарты жок болсо, моундай жерде кылса деле болот. Сиз 4 жыл болуптур. Минустар болду дедиңиз. Болгон сиз убакыт уткурдуңуз көбүнчө? Болгону убакыт уткурдук. Биз башында сатып алганда бир 100 000 сомго сатып алганбыз Абдулла Ташиевичтен. Сөлжүлан. Анан азыраак болуп бизге убакытыбыз өттү чындыгында. Одан кийин Райкан эжеден сатып алдык, крупный. Салиева. Баткенден где-то тонна алганбыз ол кишиден. Жакшы аябай ол мезгилде килограмм 1000 сомдон болчу, уруктук. Ошого карабастан биз крупный эле баштаганбыз. Ар кайсы жерден алганбыз негизи. Общий тонна количество менен баштаганбыз. Узукмурза, сиз эми жанакы Абдулла Ташиевичтен кийин баштаган болушуңуз мүмкүн, Салиева эжеден кийин баштаган болушуңуз мүмкүн, бирок азыр Кыргызстанда топ ушуну менен эмгектенген адамдардын баштапкыларына кирип каласыз, э? Кудай кааласа, себеби биз ошо күндөн баштап эле гидропоника менен өстүрүп келебиз негизинен. Ушуну сизден байкадым да. Балким башкалар колдонушу мүмкүн. Албай койдукму? Будай табигый өсүп турат. Бул ошол наркы чөп болуп жапжашыл көрүнгөндүн бардыгы гидропоника өскөн. Биз атайын бул жерде орбой атайын өстүрүп койдук. Бул эми гидропоника дегенде мунун тамырын жейби? Тамырын жейт. Сүт тамырлары чыкканда Сөлжүлан ушул менен иммунитетин көтөрүп алат да бир. Анан будан кийин уруктук азыр биз сатууга чыкканбыз негизи. Чыгып атабыз. Бул иммунитетин аябай көтөрүп алат экен да. Сөлжүлан делечи. Азыр эми бүт Европа негизи Сөлжүланды ушул менен карайт. Даже малдарын, чарбасын бүт ушу гидропоникага өткөн олорчу. Жакшы ишкерлердин бардыгычы, фермерлердин бардыгы өнүгүп аткан. Азыр биз дагы ошонун артында иштеп атабыз. Буюрса, койлорубуз дагы азыр Арашанга дагы ошону өстүрүп бергенге аракет кылып атабыз. Жакында эле баштадык, бирок аны койго берген. Себеби бизге койго кызыкканыбызга 1 жыл эле убакыт болду. Эми азыр ушу койго берип баштадык. Гидропониканы ошонун результатын көрөбүз. Себеби бул деле Европада малдын бардыгына берип атат да, ошол сыңар эле биз деле асыл тукум койлорубузга, чарбага деле берсек, себеби гидропоника деген негизинен бут иммунитетин көтөрөт экен. Бүт эле жандыктын, бул дагы жан, Сөлжүлан азыр койлорубузга да, малдарыбызга да бере турган болсок, чындыгында бул аябай экономичный варианты дагы бар. Анан иммунитетин көтөрүп, азыктуулугу боло турган бүт интернетте толгон маалыматтар бар. Биз ошонун артында иштеп атабыз буюрса. Анан жаңа элеки Сөлжүландан чыккан алма бактын бардыгы муну чарбаңыз менен ошо эле буюрса бак дагы бар бизде. Бул жерде азыр бир 20 сотиктин ичинде бир 200дөй түптүн алмасы бар. Бардыгы однотипный болот мөмөлөрү. Не ошо жанакы гумусун таштагандан ошондойбу? Бири чоң, бири кичинекей эмес. Гумузун таштагандан бири чоң, бири кичинекей болбойт. Однотипный болот да мөмөсү дагычы. Так, бүт баарына жеткирип берет. Бири кичинекей болушу мүмкүн, бирок свет бардыгы бирдей болот да. Органикалык азык болуп эсептелинет да, булчу анан иммунитети да күчтүү. Машалла. Сиз мына бул жерде так алма көчөт тигипсиз. Бул эми кандай? Мындан түшүм алайын дедиңизби же жөн гана гумус таштап эксперимент кылып көрөйүн дедиңизби? Айырмасы кандай болот экени? Негизгиси будан түшүм алыш максатында, анан эксперимент кылыш да максатында. Мисалы азыр ошол эле Сөлжүланды дагы бул жака көбөйттүк бактын ичине. Бул жерге азыр Кудай кааласа. Бул жакта да барбы? Байкабапмын мен. Бул жакта уже бул жаңы жасалды. Бүт топливный система орнотулду. Бул жака дагы 100 тонналаган 40 киргиздик. Бул аябай бат өнүгөт. Себеби гидропоникадан кийин чындыгында аябай
СЖК киргенден кийин бат өнүгүүгө мүмкүнчүлүк берет. Иммунитети көтөрүлүп калат да, себебичи. Европада өзү ошондой жасалат экен да. Биз деле азыр ошону ошол Европадан көргөн практикаларыбызды жасап атабыз да. Азыр элге мына оңой кандай жасаш керек, кандай көбөйүш керек, ошонун баардыгы келсе ар бирине жооп бергенге аракет кылабыз. Демек, сиздин короңузга келип көрүп деле кетсе болот, Корообузга келсе баардык нерсени мына жаңы баштаганы бар. Могу бир 10 күндөн ашып калды койгонубузга. Бул да капельный система. Анан бул жактары мынакей баардыгы капельный системадан бул эле суу ичип атат азыркы ушул тапта. Жүрүңүзчү эми бир аз айланып экөөбүз айланганча эми муну ар бир кыргызбай үйүндө жасаса болот экен. Кудай кааласа ар иши жеңилби? Иши жеңил. Аябаганда иши жеңил. Анан прибылдуу иш. Анан бунун чындыгында Кыргызстан үчүн органикалык өлкө болсок деген ниетибиз бар. Ар бир кыргыз, машалла жеткирсин. Ишкер, ар бир фермер, дыйкан буну жасашыбыз керек чындыгындачы. Бул Кыргызстанды жакынкы 10 жылда Кудай кааласа органикалык өлкө кылабыз деген ниеттерибиз бар. Аллахым буйрса, бул болот негизи. Себеби ону айтканыбыздын себеби Кудай кааласа ушунча деңгээлде биз өнүктүргөнгө аракет кылдык Аллахтын күчү менен. Биринчиден Аллах Тааламын жардам бергени менен ушунча деңгээлге жеттик. Азыр бул Кыргызстандагы эң чоң бир короонун ичинде турабыз. Ошол жылан өндүргөн королордун эң чоң королордун бири десек болот. Сиздики мындай табигый өндүрүү экен, Анан табигый, экологически таза продукция, гидропоника менен ошондой эле баардык шартты биз жеңилдештиргенге аракет кылдык буюрса. Будан дагы жакшы жасаган ишкерлерибиз чыгат буюрса. Себеби буга чейин биз 2 ай болду рынокко чыкканыбызга. Сатууга биз 2 айдын ичинде биз деген Кыргызстанга 7 дубанына сата алдык. Крупный партия. Себеби биздин жакшы ишкерлерибиз, ишкер бизнесмендер кызыкты. Бизнесмендер кызыгып, буну жасап атышат азыркы күндүн эсебиндечи. Кандай? Өтө жогорку деңгээлде жасап атабы? Өтө жогорку деңгээлде жасап аткандар бар. Ону айтып кетсек, мисалга биринчи шаардан баштай турган болсок, Толкунбай эке бар, Байтиктен где-то бир 5 тонна менен баштап атат. Крупный партия Таластан Мыктыбек досубуз бар. Биз курактуу боло экен, ол дагы тонна менен баштап атат. Майрембек байке бар Таластан, Токтогулдан Ажыкул абабыз бар, 2 тонна менен баштап атат. Көлдүк жигит 4 тонна менен баштап атат. Бул Койчубек байкебиз бар. Сокулуктан бир ишкерибиз бар, бизнесмен. Нурбек байкебиз бар, ол да 3 тонна менен баштап атат. Чалбардан дагы бир ишкерибиз бар. Ол дагы 1 тонна проба кылып алып кетти. Нарынбек деген байкебиз. Буйрса ол 10 тонна, 20 тонна менен проект баштайбыз дегендер бар. То есть ал проект түзүп атабы? Ушундай проектти түзүп аткандар дагы бар. Аз биз пробага алып кеттик. Буйрса ошондой бир чоң деңгээлди баштайбыз деген адамдарыбыз бар да, Кудай кааласачы. Анан дагы шаарда биоалан бар. Баштаган. Анан бир тууган жээним бар Каракулжада. Ол дагы 2-3 жылдын жүзү болуп калды. Ол дагы чоң крупный деңгээлде баштаган. Азыр ол дагы Кудай кааласа аябай жакшы өнүктүрүп иш аракетин көрүп атат. Кыргызстанга салым кошуп. Кудай кааласа бундай темпте кете турган болсок, биз буйрса 10 жылда Кыргызстанды органикалык өлкө кылабыз деген ниеттебиз да. Негизинен. Эми бир ниетибиз ошол. Ниетиңиздерге жеткирсин. Эми биз дагы органикалык зат колдонсок өтө жакшы. Мен өзүм дыйкан болуп жүргөнмүн. То чүй боорунда мөмө жемиштерди Кытайда келген баягы химикат дарыларды айла жок колдоносуң. Колдонбосоң ооруп калат. Туура. Биз дагы эми сизди колдойбуз да, мен колдойм өзүм бир дыйкан катары. Мен ушу блогерлик жумушту кылганга чейин дыйкан болуп жүргөнбүз биз. Мөмө жемишти эгет элек. Сизди мен бир рет колдоп чыгамын. Эми мындай башында канча расход кылып, анан кийин эң жогорку деңгээлге канчалык доход таптыңыз сиз мындай? Пикке чыкканыңыз канча болду? Кудай кааласа азыр эле айтып өттүк. Расходту где-то бир
100 миңден алдында ташвиштен алып баштаганбыз. Расходубузга биринчи башталгандары да. Одан кийин дагы бир жерден алдык, бир эжеден, одан кийин Райхан эжеден алдык крупный. Общий биз 1 тонна менен бир 600-700 миңдин тегерегинде баштаганбыз ошо мезгилде. Анан азыр эми пайдабыз мына акыркы 2 жылда, жок 2 жыл деп атпайм, 2 айдагы результатыбыз азыр 1 миллиондон ашты. Тагыраак айтканда почти 2 миллионго жакыныраак. Бир 30 адамга сата турган болсок, крупный 500дөн жогору 30 адам алды бизден. Onu жаңа эле айтып өткөн агаларыбыз, чоң ишкерлер ушу 1 миллиондон ашык 2 миллион тегерегиндеги прибыль көрдүк. Азыр бул кит деп эсептебейбиз. Кудай кааласа азыр 100 тонналаган. 100 тонналаган бактын ичинде оңноп жасадык. Бул жагында дагы 100 тонналаган кыктар бар. Улук мырза, эми сизде 1 миллиондон ашык киреше тапкан болсоңуз, бул жакта өтө көп сандаган мисалы сөөлжөн жатат, Бул өзүңүзгө калып атат. Бул өзүңүзгө калып атат, туура. Жанакы орусча айтканда потеря, жок дегенде баягы сиз убакыт курдуңуз, күйгүзүп алдыңыз, тоого жедирдим деп мага күлүп аткан мезгилдериңиз бар. Ошол эсептегенде сиз баштапкы жок, эчтеке потеря болгон жок азыркы мо жылышыбызда. Будан кийин дагы Кудай кааласа бул биздин пигибиз эмес. Кудай кааласа ар бир жылы biz 50 tonna 100 tonnadan uruqtuq satkanga niyet koyup atабыз. Себеби Кыргызстанды ушул теп менен кетсек, bir 10 жылда органикалык өлкө кылабыз буюрса. Келиңизчи. Кудай кааласа ар бир фермерибиз колдосо, ар бир дыйканыбыз колдосо, ар бирибиз жасашыбыз керек да. Мен дагы сизден көрүп баштабадыммы негизи мунучу. Буга чейин интернеттен көргөнмүн. Мен эми көрүүчүлөрүмө сунуштаймын да. Негизи мен дагы буга чейин Абдулла Ташиевич, Райхан эжелерди укканмын, интернеттен көргөнмүн. Мен ошолорду көрүп дагы мындай кызыгуу болбоптур да. Мен сиздин корооңузга мына койлорду көргөнү келдим дагы эле. Ошондо айттым го, коюңузду тарттым да, мен ушул өнүккөндө жанакы кар кетип, мен келгенде эрте жаз болуп кар болчу го. Ошо мезгилде мен айттым да, сизге айткам, туурабы? Мен ушул жанакы кар кетип бет ачылганда, мен ушуга келип көрсөтөмүн дегем, ошол сөзүмдү тутуп келдим мен сизге. Туура. Анан бир жаңы баштоочуларга кароо стилин айтып коюңузчу. Мисалы, сиз өзүңүздүн практикаңызды айтыңыз мейли. Могун астында азыр бул жеп бүтүп калган, почти. Бул почти жеп бүтүп калган. Бирок астына не таштагансыз? Бунун бардыгы бул кыр эне. Бунун бардыгы жем, коробка бар, чириндилер бар. Бардыгы эле негизинен Эта мен түшүндүрүңүз. Жаңы баштоочу эмне кылыш керек өзү? Жаңы баштоочу бул жөн эле кык керек. Свежий, эски. Свежий болбойт. Свежий 1 жылдык орто эсеп менен 1 жылдык кык керек. 1 жылдык кык керек. Болду. Арасында чиринди, картошка, пияз, эмне гана аткот болсо, ошол керек. Анан булчулдатып сугарат, 100% интернетте толук маалыматтар бар, бардыгы туру ошолордун. Анан мо гидропоникага өңгөн уруктуктап барып салыш керек жаңы баштагандарга, ошол эле сунушумчу. Бул неге гидропониканы жеген сөөлжандын айырмасы эмне жөнөкөй сөөлжандан? Жөнөкөй сөөлжандан бунун айырмасы иммунитети көтөрүлүп калат. Гидропоника жегенден кийин бул мо будайдын, арпанын майда сүт тамырларын азыктанат. Булар азыктанганда бир иммунитетин көтөрүп алат. Иммунитетин көтөрүп алгандан кийин ар кандай кыкка кандай гана азыкты дарайлабасын буга бат өнүккөнгө аракет кылат булчу. Бат өнүгөт чындыгында. Жанакы мал жандыктардагы жайлоо көрүп келип ички майыны толуктолгандан кийин кыштан жеңил чыгат го. Ошо сыяктуу экен да бул. Мал сыяктуу туура, бул дагы жан да. Анан эми азыр бардыгы эле шартта ушул деңгээлде, мисалга азыр ачып көрсөтүп коет. Сөл жыландарыбыз бар да. Азыр астыга түшүп кетиптир. Ушунда деле быжырап көп экен бирок. Мунун жеп бүтүп калыптыр, Бул мынака, могу жерде коробкаларды жеп бүтүрүп калган да. Уруктук азыр ушул турушу менен уруктук болуп эсептелинет. Анан бул жерге качпайбы? Жок, жерге качпайт. Топуракка кирбейби бул? Жок, топуракка кирбейт. Бул болгону берилген гана азыкта турат, майдалардын бардыгы сөл жылан. Майда агыштар, Бул азыр үстүгө нундулук кеткенден кийин мен сизден алдым го 2 ай мурун. Анан мен ушинтип үйүп көбөйсүн деп аттын кыгы жеңил болот дегениңизде мен аттын кыгын таап келип салдым. Анан башында көбөйдү, өлө бужурап көбөйүп кетти.
Моондай деңгээлде болот. Моондай бетине. Аз просто суу жака өтүп тур. Анан кийин бир убакта келсем, ачсам мен командировкага кетип туруп. Моондай кандай десем, майда насыбайдай кылып же бүтүрүп тур дагы, ачсам эч нерсе жок. Анан астына чукуласам, эң астына өтүп кетиптир буларчы. Ошондой нымдуулук каякта болсо ошол жака качат. Буга постоянный 60-70% суу керек. Ошол сууда гана бул негизи 70%дан ылдый болбош керек да. Иштөөсү, өнүгүүсү аябай жакшы болот. Азыркындай деңгээлде ушул сатууга чыккан уруктуктар бүт гидропоника менен азыркындай деңгээлде кетет. Эми сенасындагы айтып коелу. Себеби биз башында 200 сомдон чыгарганбыз. Азыр Кудай кааласа моундай чоң ишкерлерибиз болгондон кийин биз азыр сенасын 100 сомго кое бердик. Себеби эртерээк биз Кыргызстаныбызды көтөрөлү, эртерээк Кыргызстанга таркаталы деген ниетибиз менен сенаны дагы түшүрдүк дагычы. Уже 2 эсе түшүрүп салдыңыздар. Дагы 2 эсе түшүрүп салдык. 100 сомдон уже тонналап. Дагы көбүрөөк жаңа элекиндей 4 тонна, 5 тонна, 10 тонна менен баштайбыз деген ишкерлерибиз болсо, дагы сүйлөшүүлөр болот. Ал жеке. Жеке сүйлөшүүлөр болот. Кудай калса Ал ичара индивидуалдык сүйлөшүү болот бул. Болот. Ишкерге карата мамиле кылып өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Жок, ишкерге карата эмес, бул крупный баштагандыктан бул бизден поддержка болсун ар бир ишкерге. Машалла. Бардыгына убактыбызды кетирип ушул деңгээлге чыгардык да. Буюрса ар бир кыргыз, ар бир дыйкан, ар бир фермер ушул деңгээлге чыгышын каалайбыз. Ушул деңгээлге бардыгыбыз чыга турган болсок, Кудай кааласа рынок чоң. Кытай турат, бул жагы Дубай турат, Араб Эмираттары турат. Бүт ушу органикалык азыкка, органикалык ушу сөл жыландын удобрениясына муктажбыз да. Жерди бир гана ушул оңдойт. Кудай таалам ушуга гана берип койгон. Жерибиз ушул. Биз жерибизди оңдобосак болот. Чоң-чоң ишкерлерибиз жаңа эле айтып өткөндөй баштап атышат. Кудай кааласа азыр будан кийин дагы бул пик эмес. Бул буюрса 10 жылдын ичинде жаңа эле айтып өткөнүбүздөй Кыргызстанды органикалык өлкө кылабыз. Эми иншалла. Менин оюм боюнча, Кыргызстандын ар бир айылында сиздей адамдан өлдү дегенде 3 адам болсо, селитра келбей эле калат окшойт бизге. Жок, селитраны келтирбеш керек. Тур эле. Келтирбеш керек. Ошонун максатында, ошонун артында иштеп атабыз. Кудай кааласа, Аллахым күч кубат берсе, азыр бизден алып кеткен ошондой чоң фермерлерибиз бар, жаңа айтып өткөн. Одан дагы башка ишкерлерибиз чыгат буюрса, биздин өзүбүздө бүт азык өзүбүздө болуп атат. Бул кырк дагы өзүбүздө, мал дагы сен айткандай ошодон чыгып эле буга салсак, онун бардыгы азыр иштетилбеген, бизде толтурган сиреубуз жатат. Ошону эле иштетип ала турган болсок, биз Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүндөгү эң органикалык таза азыктардын, таза мөмө жемиштердин экспорт кылган өлкөсү болгонго биз тез эле. Ушуну менен. Кандай деп ойлойсуз бул Сөөлжан? Мисалы сиз табигый шартта кармап атыпсыз. Мисалы чириндини даярдоодо, мисалы гидропониканын өсүүсүндө Сөөлжандын адаптация болушуна Кыргызстандын климаты кандай экен өзү? Кандай деп ойлойсуз? Биз буга гидропониканын өндүрүп бул Сөөлжанга берүүдө биздин Кыргызстандын шарты 7 дубан тең биздин шартыбыз келишет. Погодабыз бирдей, бизде табигый күнүбүз бар, табигый погода бар, 4 мезгилибиз бар. Чындыгында эмне эксең бышат. Бүт нерсебиз Кудай кааласа жакшы болот, бүт мамлекетке караганда. Машалла. Азыр Өзбекстандагы негизи селитрасынан отказ кылып атышат. Коңшу өлкө. Бүт органикага өтүп атат. Азыр дүйнөдөгү 10 мамлекеттин катарына кирип атат. Биз дагы Кудай кааласа 10 жылдын ичинде дүйнөдөгү эң бир алдыңкы органикалык өлкө болгонго аракет кылабыз. Кудай кааласа. Машалла. Негизи Сөөлжан боюнча эми сизди бир рет көрсөтүп чыктык. Жаңы баштоочулар эми буга сиздин көңүлүңүз боюнча бир чоңураак колунан майын чыгып иш кылган ишкер, бизнесмен агаларыбыз алса тезирээк өнүктүрөт окшойт муну. Кудай кааласа. Бул деген сөз биз убактыбызды өткөрдүк. 2 жылдап, 4 жылдап, 4-жыл болот, 2 жыл жөн эле өткөргөнбүз, бая айтып өткөндөй эле. Азыркы биздин чоңураак ишкерлерибиз, бизнесмен, фермерлерибиз, дыйкандарыбыз өтүп атат буюрса. Азыр сен айткандай дагы өтө турган болсок, бул Кудай кааласа 10 жылга деле жетпейбиз, ондай боло турган болсок, Кыргызстан органикалык өлкө болобуз. Машалла. Мага окшогон жаш ишкерлер баштай турган болсо, сизден келет жиск программаны алат.
Бага окшоп Оо, келет Кудай 100 кааласа. килограммды машинасын айдап келип. Биринчи чириндини даярдайт 1 жылдык көң, ага үйдөн чыккан, то есть Отходтордун бардыгын түрү, отходтордун бардыгын салат пластиктен сырткары, пластик, айнек, бетон, таштан органикалык эместен бардык органиканы жей берет. Жыгачтын чирип кеткени, апилкенин чиригиндиси, бул көңнүн, малдын бүт кыктары, жалбырактары, ушу бактардын эле бардыгы сөзбөн жей берет. Биз органикалык. күзүндө Өтөбүшүбүз керек. күзүндө айылга барсак, баягы процесс башталат. Түтөө процесс, жалбыракты күйгүзүп, тазалап. Бирок ого аябай жакшы өнүгөт. Органикалык болгон үчүн бул дагы жакшы өнүккөнгө шарт бар да. Мен курактуу досторум, менин көрүүчүлөрүм. Мына мен 22 жаштамын. Келиңиздер эми быйыл ушундай жанакы стройка кылсак, жыгачтын отходтору күзүндө мына ушундай карындаш эжелерге мисалы үчүн жалбырактарды шыпыртырып, биз жерге үйүп, анан могу малдын кыгы менен аралаштырып туруп, бетине суу чачып койсок өзү бир убакыт келгенде шоколадтай болуп калат да. Ошону апарып коет, тез көбөйөт. Негизи ошол чириндиге бат, органикалыкка бат көбөйөт. Кыкка дагы боло берет, бардыгына жакшы болот негизиненчи. Бул себеп гидропоника менен өстү. Бул 100% ол любой органикалык азыкка кирип өнүгүп кеткенге мүмкүнчүлүгү бар. То есть бул чириндини тандабайт. Тандабайт. Топуракка кирбейт. Коркпосо болот. Кирбейт, топурактан коркпой эле койсо болот. Мына биз табигый жерде эле өстүрүп атабыз бардыгычы. Местный сөөлжан менен аралашып кетпейби? Ошону аралашпайт. Негизичи бул гибрид жасалган. Мындай сулуктарды укканмын да мен ушундай мишмиштерди. Жок, эми Бирок эми көрбөдүк, ол нерсени биз эме кыла албайбыз да, андай технология эмеспиз бардыгы. Чындыгында биз бардыгы ушул деңгээлге өз күчүбүз менен, аракетибиз менен, анан Аллахтын жардамы менен негизинен ушул нерсеге жеттик да буюрса. Ишиңизге ийгилик. Негизи уктуңуздар, ар бир короо ушуну кылса болчу да экен да. Ар бир кыргызда кенен участогу бар, сарайы бар, мал жандыгы бар, талаада жери бар. Ар бир фермерибиз, дыйканыбыз, ар бир кыргыз жасаганга болот. Жүрүңүз. Мен сиздин оң жагыңызды көрсөттүм. Мен телефондон көрүп кур калбастан туугандар, Кара Балта жакка келгенде ушу Улук мырзанын корообуну келип көрүп кетиңиздер. Гидропоника өзүнчө стиль. Машалла, мына гидропоника, мына сүт тамырларды жейт. Анан могу жакка сиз койду жаңы баштоочусуз. Эми экөөбүз эми мындай функциябызды алмаштырсак болчудай болуп калдым могу жакка келгендечи. Кудай кааласа, бул жактан кичине айтып өтөлүм. Негизи Сиз бойлордо жаңы баштоочу. жаңы баштоочу катарында бул жак Кораблевский линия. Кочкор. Кочкор Кораблевский линия Бербүлүт аты. Кличкасы Бербүлүт. 1,5 жаш, бою метрден ашын. Пробныйга койдук могойлорубузга. Могойлорго. Так, бул сарай. Чоңгойлор экен, а? Токтулар, Токту. Анан козу. Токту, козу. Бул жаштыктар. Нол жакта да кээ бир койлор жүрөт. Бул жактагы бул кочкор 80-дин небереси. Легендардуу 80 деген кочкордун. Жердешиңиз, Прям сиз турган жерде 80 ушул жерде жашап, ушул жерде төлүн берип өткөн. Коңшуңуздун үйүндө. Небереси болот бул. Атасы кайсы кочкор болуп калат? Атасы Бландин болот. Бландинби? Бландиндин баласы. Ушулар качырып атабы булар? Бул качып атат, сатууга бул жагы. Мунолор сатуугабы, муну? Кочкордагы, ушул кородагы сатууга. Анан бул жакта жаш кочкорлору бар. Баягы тапчан. Муну Сөөлжанга кетет экен, Булар кетет, буюрса. Муну кочкор. Бул да Кораблевский линия. Бул жак Тимировский. Тимурбек деген муну болбу? Канча жаш муну? 6 айга дейм. 6 ай? 6 ай, 7 ай дейт болду. Муну чоң кочкорлор кетип калганбы? Чоң кочкорлор бул жакта. Могу жерде да турчу эле да бу? Вот ошолорду азыр эмеге коюп атабыз. Бирөө продажга койдук, мына 80 линиясы. Мына. Бирөөсү пробныйга Бербүлүт. Тик жатат. Бирөөсү мына. Биринчи көрсөткөнүбүз. Мунулар чоңоюп кеттир, а? Чоңойду булар, бул башта азыр 2 жашка өтүп атат. 2 жашка өтүп атат. Азыр биз ошону гидропоника менен азыр кочкорлорду эме кылып атабыз, дагычы монтип иш баштап атабыз, Кудай кааласа. Гидропониканы Кыргызстандын чарбасына
жасап аткан ишкерлерибиз бар Кыргызстандачы. Биз дагы азыр мына куут малында ушуну эме кылып атабыз. Гидропоника менен иммунитеттерин көтөрүп, поддержка кылалы деп ушуну берип атабыз буюрса. Гидропоникага мен да кызыктым, карап чыктым. Негизи сиз мага караганда практиканы биринчи кылып коюпсуз. Бул мен эми жакынкы мезгилдерде баштай турган планым болчу. Эми сизден пайдасын сурап коеюн. Пайдасы Кудай кааласа аябагандай жакшы экен. Бул 800 грамм 1 килограммга чейинки жем мисалга. Бунун пайдасы жагын, эконом жагын айта турган болсок, 5 килограммдан 7 килограммга чейин көбөйүп атат. 1 килограмм. 1 килограмм. Мисал будай болсо, будай 1 килограмм будай боло турган болсо, бул 7 килограммга чейин көбөйүп атат. Канча күндө болушу мүмкүн? Бул 4-5 күндүн ичинде. Процесс тез жүрөбү мында? Бул аябай тез жүрөт. 4-5 күндүн ичинде 20 градустан 25 градуска чейинки мошу 4-күн. Мен мында ойлоп калдым да, ушу гидропониканы дагы биз кыргыздар малга жакынбыз да. Өндүрсөк, биз ата бабабыз сүмөлөкө ушуну өндүрүп келген Европаны артта калтырып коебуз го деп ойлоп атам. Буюрса, Кудай кааласа, бүт Европа баштаган менен негизи биз кыргыздар иштермен эмеспизби? Баардыгыбыз ишкерлерибиз Кудай кааласа буну бүт тогунан баштап малына чейин берип аткан адамдар бар. Ооба. Бизде азыр ушундай чарбалар бар. Өтпөйбүз, ошолсуңар эле. Эми Кудай кааласа арашаңга беребиз. Деңгели мисалга мондай болуп чыгат. Бул эми 3 күндүк да 4-күнгө кетип атат. Өзү бүгүн кечинде эртеге дайын болот да. Bir аптага чейин. Биз азыр кичине ысыкта бир аз эме болуп калат экен. Бул температура нормальный болуш керек экен. 20 градустан 25ке чейин. Аябай тез процесс жүрөт экен. Стандарт болуп туруш керек. Стандарт болуп туруш керек. Бизде ысык, суук, биз ошону бир аз балдар адашуулар кетирип атабыз. Эми жаңы баштоочусуз да бул сферада турабы? Мына ушуну берип көрүш керек экен. Бул азыр Ана мунун эми баягы Толук мырза, мунун эми мейли бул экономикалык жактан утат экенбиз. Мунун эми жанакы кандай десем, кургак будай менен өндүрүлгөн будай же кургак арпа менен өндүрүлгөн арпанын малга сиңимдүүлүгү кандай болуп калат эми? Эми биз дагы жаңы сөл жыланга берген аракетибизден 4 жылдан бери беребиз. Гидропоника менен өндүрөбүз сөл жыландычы. Анан бул ошончо пайдасын берип аткандан кийин Кудай кааласа бул бойго дагы ошондой эле. Азыр баардыгы бунун сиңимдүүлүгү жакшы болот. Мындай уже баягы жибитилген да бул даяр, даяр жибитилип, өнүп, жарылып атпайбы? Будайдын өзүн берсе болбойт, малга оор болуп калат. Көтөрө албайт. Бул уже өзүнүн процесси өңгөндөн кийин ошон үчүн гидропоника деп айтылып атат да. Тагыраак айтканда, мисалы мына дам болсо, бул көк чөптү жеп атат. Бул өзүнчө бир бул эми жанакы сүт көк чөп да, бул эми мына витамин көп. Жашыл нерседе. Ичини тазалайт, андай-мындай кылат, тамырды жейт. Сүттүн баары бул тамырда. Мына караңыздар, мына жибиди, мына сыкты. Мына туугандар. Сыктын агы чыгып атат, эми тунарып атат бул жактан. Сыктым агы чыкты. Ичиндеги эң пайдасы мына ушул туугандар, агы чыкты будайдын. То есть бул ашказанга өтө жеңил сиңет да, туурабы? Кыйналбай. Ошон үчүн кыйналбай тоют катарында дагы жакшы, иммунитетин көтөрүү максатында дагы. Сиңимдүүлүгү дагы жакшы экен. Эми бул менен багы ушу менен иштеп аткандагы ишкерлерибиз бар. Олар эми бул сферага сиз эми кызыгып атасыз. Биз эми кызыгып атабыз. Айрыкча мына тарелкага өстүрүүдө. Тарелкага өстүрүп атак, эмеге сөл жыландан результатын көрүп атабыз бизче. Так, бул жакта да бар экен, Бул жакка ошо сатууга коюлгандар. Сарай кышка утепление болот буюрса. Кышындасы бизде болот, Кудай кааласа. Жалюзи эле түшүрөбүз, болду. Кышка даярбыз. Кышта мен келгенде муну көтөрүп койдуңуз эле да, мына эрте жаздачы кар бар болчу да. Бизде бир кыш жылуу болуп, эрте жазда сууп кетпедиби? Ошо мезгилде келдим эле го.
Негизи мынау койлор боюнча башка номер чыгат. Азыр экран астында чыгып аткан номерге туугандар кой боюнча чаласыздар. Ал эми видеонун башында чыккан номерге мынагу калифорнийский так Сөөлжанга чала бересиздер. Анан бир нерсе. Мен багбамын дегендерге. Азыр мунун гумусу калдыбы же бүткөн? Мен келгенде сизде помещение тетик бурчта помещение толтура болчу да? Ол жок, калган жок бизде. Мен түтүп кетти да. Азыр Спрос чоң. Бизде ол гумуз калган жок. Ошондо эле сатууга чыкпай эле ишкерлер алып койгон. То есть багбандар. Багбандар ошондо эле 5 тоннаны бирөө алган, ошо YouTube'да деле ошо келгениңде эле айтканбыз. Бирок мен келгенде аны видеого түшүргөн эмесмин, өзүм айланып чыкканда бир помещение толтура болчу да. Баары кетти. Баары кетти. Бирок дагы бир айдан кийин чыгат. Чыга, тетигилер жеп бүтөбү муну? Дагы ошо аркылар жеп бүтөт. Эл кеп баары да бересиздер. Буюрса, бүт уруктукка негизи сатылып атат, анан ашканы гумузга деле иштей берет. Азыр анын ичинде бар, негизи гумузга иштеп аткандар бар. Гумузга иштеп аткан. Дагы бир өзүнчө ролик тартабыз буюрса. Жүрүңүз эми, дагы бир ушактан түшүп кетели эми. Булук мырза. Бул сизден көрүп жаңы баштоочу мен, өзүм катташууларымды чакырам. Ачыгын айтканда бекерчилик иш экен. Мен эртең менен атам сугарып коет. Анан 1-2 күндөн кийин иним сугарып коет болгон шлангын тартып апарып эле. Жакшы, Кудай калса. Меники кандай десем, үйдө азыр шунча болуп көбөйүп калды. Мен 2 мешек алып кеткем, 40 килограммдан 80 килограмм. Да. Мына ол жерден эсептесек, меники азыр ушунчага көбөйүп калды туугандар мына. Мында кесесиздер мына кусок көрдүңүздөрбү? Күзгө чейин пландап атам, мен да күзгө чейин, сентябрга чейин ушундай жерге ушунчалык кылсамбы деп атам да мына ол жерденчи. Ушунчалык кылып туруп анан муну күзгүгө мен жанагы шоколад даярдайм. Шакарап. Мындайча айтканда чириндини, бүт нерсени аралаштырып туруп, августта баштайм суу себип. Буюрса, сентябрдын аягы октябрга баягы шакарап болуп калгандан кийин ушунун баарын чоң массага коюп жиберем. Болот. Ошондой буюрса, жок эле дегенде бери 20 тоннага кое берсең болот. Жок эле дегенде. Болбосо 50 тоннага кое берсең болот. Сенде убакыт өтүп, ошонун бардыгы уруктук аябай бат өнүгүп атат да. Буюрса, сен азыр 1-жылдан 2-жылга өтүп калдың. Өтө бужурап кетти да. Мындай. Бир Сөөлжан канча туушу мүмкүн? Эркек ургачы тууйбу же ургачы да тууйбу? Ушинтип айтылып атат. Негизи анын бардыгын биз себеп кылган жокпуз. Научный биз илим изилдеген эмеспиз. Негизи айтуусу боюнча 1 жылда бир Сөөлжан жакшы карашта 3000ге чейин көбөйөт. 2500дөн 3000ге чейин. Мен өзүм чукуп көрдүм. Мындай аса жапжашыл, мындай кичинекей майда жумурт болот экен. Кокондор болот. Ал саргайып турган мындай сыгып көрдүм мен. Майда аппак баягы Сөөлжандар чыкты. Бул мага жакты мунуңуз дагы. Буюрса мен кийинки жыл түшүмүн көрө баштайм да. Келе бериңиз. Болот бардыгы. Жерге чачабыз буюрса. Болбосо биз да уруктуга сатып алабызбы, же сизден келип алып калабызбы? Жок, буюрса ар бирибиз негизи өстүрүп, ар бирибиз сатып, ар бирибиз кызмат кылсак болот, ал эч эмеси жок. Сизде азыр эми көп экен, Анан кандай? Муну көрүп алып, менин көрүүчүлөрүм көп экен деп ойлобосун. Бир ишкер кызыкса, бир ишкерге бир катары да аздык кылып калса керек. Кыргызстанда эмне көп? Азыр навоз көп. Азыр сарайларга барсаң, жүктөп кет, мен сенин трактордун акчасын төлөп берем деген адамдар көп. Азырчы чындыгында. Буюрса 2-3 жылдын ичинде олар жоголот. Азаят ал нерсе. Ишкерлер азыр элдин бардыгы өтүп калды, Кудай кааласа, азыр мындай чоң европейский стандартта жасап аткандары бар. Ишкерлерибизче. Буюрса, ошол 10 жылга жетпей, могу кетиште Кыргызстанды органикалык өлкө кылабыз. Болду, акыркы суроо мен. Кышында эмне кылам мен муну бетин? Канча жабам, канча жылуулук кылам? Оңой эле ушуну кышындасы толтура ушул бойдон жем таштайбыз, бир аз азыгы деген баягы эле чиринди кыйктарды. Үстүнө. Үстүнө анан. Бул же бүткөндө отуруп калат, Бул отурат бир аз. Үстүнө салабыз дагы где-то бир 20 см салып коебуз да, үстүнө анан саман жаап салабыз. Болду. Самандын үстүнөн эми кар тоңдурбас үчүн пленка таштап коебуз, бүттү. Чекеге тайып турат. Мындай тайып турат. Ошо үчүн балык жон да. Кар жаап эки жакка түшүп калыш максатында жасалат да. Болбосо түздө эле жасап койсо болот муну. Биздин сууктан коркпосок деле болот экен, Биздин сууктан жок, коркуштун кереги жок. Буюрса, саман менен кыктын арасында өзүнүн температурасы болот.
kıştan ушундай эле чыгабыз биз, жылда элечи. Boldan da. Sizge gelingizler. Hayılda dağı şerikti başlangızlar mı? Jönököy jol menen tuğanlar. Buyursa buna men dağı sizlerge şerik Uluk Murzadan söylden alıp turup işti başlangızlar tuğanlar. Muna bul jaktarda atayın eksperiment üçün baktарды kılıp turup, muna ушундай 4 жылдык өзүнүн тажрыйбасын колдонуп тур. Buyursa sizler жарым сааттык видео көргөн болсоңуздар, бул агамдын 4 жылдык тажрыйбасын угуп алдыңыздар. Siz birinci başlarda kimden kеңеш alып жүрдүңүz эми? Биз баштаганда кеңеш YouTube'dan aldık çındığında. Kеңеш бере турган деле адам болгон жок. Биз ошого кыйналдык чындыгында башында. Кийин YouTube'dan ошо Европаныкын көрдүк көбүнчө. Анан жакынкы туган Казакстанда да 1-2 фирма бар бул боюнча. Бүт азыктарын даже бардыгын өздөрү өстүрүп, өздөрү органикалык продукцияны дарайлап алып, өздөрү сата турган деңгээлдеги дагы фирмалар бар. Бирок бизде Кыргызстанда буюрса жакында болот ошол нерсенин бардыгы. Биз YouTube'dan маалымат алдык чындыгында. Той сиз баштаганда бизге окшош болгон эмес экенсиз. Кантип не кылайын деп эле чалып сурай коюп, Азыр оңой, келип туруп көрсө эле же жасай беришет. Ушул жерде болосузбу? Келип көрүп консультация берүүгө даярсызбы? Даярбыз иншалла. Буюрса мунун иши өтө жеңил дедиңиз. Атам алып барып бердим, атам жыргап эле калды бул. Өтө эле жеңил иш экен депчи. Болгону чиринди даярдоо, анан 2-3 күндө бир суу куймай, кышында куйбай эле койт экенсиң, анча мынча эле. Жок, кышында куйулбайт, болду. Күздө бир жаңа эле процессти аткаргандан кийин бүттү, ошол менен Иш бүттү. Жазгыга кала берет. Болду туугандар. Биз видеону жыйынтпайбыз, кошумча суроолор болсо агама чалыңыздар, байланышыңыздар. Видеону жыйынтпайбыз. Көрдүңүздөрбү? Сөөл жамининде ишкердик кылыңыздар. 2 айда 1 миллиондон ашык киреше таптым дейт. Буюрса сиздер дагы 1 жыл, 1,5, 2 жыл чыдап койсоңуздар, же үйдү бүтүрүп аласыздарбы, же үйлөнө элек балаңыздарды үйлөп коесуздарбы, ушундай бир нерсеге жарап бере турган нерсе экен да, талаага алып чыгып төгүп салбастан.